Ардактуу телекөрүүчүлөр, кутмандуу кечиңиздер менен сиздер бүгүн кайрадан 7 каналдагы Мекен жана мен программасын көрүп жатасыздар. Бүгүнкү биздин бара турган жер өзүңүздөр билгендей 20-26 аскер бөлүгүнө караштуу Кемин чек ара заставасында. Ал жерде жокерлердин бир күндүк жашоосу менен таанышабыз. Өзүңүздөр билгендей биздин берүү жокерлердин жашоо турмушун жалпы коомго көрсөтүү, аны менен катар эле биздин жаш өсүп келе жаткан муундарды аскерге болгон кызыгуусун арттыруу максатта мына ушул берүү берилип келет. Ошондуктан бүгүнкү биздин көрсөтө турган жокерлердин жашоосу кандай кызыктарга бай, алдыда сиздер менен биргеликте көрсөк. Елдің белгілігі намысқа бек сақтаймыз, енеке ақ сүтіңді ел қорғап мен ақтаймыз. Ел жігіт ел шетінде, азамат жоқ бетінде, алыста қырғыз елі ardayım seziminde, el jigit el çetinde, azamat yok etinde, alsa kırgız eli, ardayım seziminde. Süyüklü çegaramdı, düşmana aralatpay, Atake sözün berim, düzüngü cer karatpay. Elçiğit el çetinde, azamat çok etinde, alsan ırgız elim, ardayım seziminde. Birinci çekara belgesinden çekara bozuluşu anıklandı. 501, 533'kө байланышка 41-чегара белгисинен чегара бузуучу аныкталды. Застава куралга! Хорошо, молодец. Ай, молодец. Дай, хорошо. Урматтуу телекөрүүчүлөр, өзүңүздөр байкагандай бүгүн Мекен жана мен программасы 20-26 аскер бөлүгүнө караштуу Кемин чек ара заставасына келип отурат. Азыр менин жанымда ушул чек ара заставасынын башчысы капитан Жолошбеков Улан мырза. Ассаламу алейкум. Бүгүн ошол сиздердин аскер бөлүк атайын
жокерлердин бир күндүк жашоосун жалпы биздин көрүүчүлөргө тартуулайлы деп ушул жерге келип отурат. Өзүңүздөр билгендей, биздин Мекен жана мен программасы республика боюнча бардык аскер бөлүктөрдө тартылып келүүдө. Ошол жерге келгенде биз алгачкы сурообуз эле ушул аскер бөлүк качан түзүлгөн, анан бул жерге келген жокерлер эмне кызмат кылат деген суроону берип жатпайлы. Себептен биздин бардык көрүүчүлөргө ошол эле келген жокерлердин ата энесине кызык да бул нерсечи. Ошол боюнча айтсаңыз, аскер бөлүк качан түптөлгөн, анан келгенде жокерлер эмне кызмат кылышат? Бул кызмат ордуна келгенине жалпы 1,5 жыл болду. 1,5 жылдан бери ушул кызмат ордунда келатабыз, Кудайым буйрса. Биз жаш жокерлер келгенден баштап биз мамлекеттик чек ара тилкесин, элдин коопсуздугун, ошондой эле элдин тынчтыгын коргоп, ар дайым чек ара тилкесинде кызмат өтөп, ошо келген жаш жоокерлерди кызмат өтөгөнгө даярдап, алар менен ар дайым күжүрмөн даярдыкта болууга тийишпиз. Аларды курал колдонууга үйрөтүү, кантип чек ара бузуучуну кармоо, аны аныктоо, ошол тармакта иштейбиз, иш алып барабыз. Бул чек ара кызматы абдан бул кызыктуу кесип деп айтсам болот. Ар бир кесип ардактуу деген ошонун ичинен мага жагып ушул кызмат өтөп, ушуга өз ыктыярым менен өз өмүрүмдү ушуга арнап келе жатабыз. Мен катарда жокер Керимов Улан Бакирович 20-26 аскер бөлүмүнүн кемин чек ара заставасында служба кылам. Сиздерге ошо Манастын үзүндүсүнөн бир үзүн Манас айтып берейин. Манас, Манас болуптур, Манас атка конуптур, улук жашын сураса 12ге толуптур, тору чарды миниптир, ок өтпөстү кийиптир. Ошол кезде эр Манас кагышарга жол таппай, зың-зың этип кенебей, карагы тайманжууну кагышарга ой кылып калган экен кабылан. Бучагына теңебей, кыртай кордук кылганын эбак ойлоп билиптир. Муну билген эр Манас бир чүкөнү черткенде, чүкө чыркап эсен канын эки нар чүкөсү, чүкө тийген жилиги. Ардактуу көрүүчүлөр, азыр менин жанымда Кыргызстанда жокерлердин энелер комитетинин төрайымы Улкан Жумашевна турат. Өзүңүздөр билесиздер, Мекен жана мен программасы ушул берүүнү тартып баштагандан баштап, ушул Кыргызстандагы жокерлердин энелер төрайымы Улкан Жумашевна бизди колдоп, 7-канал менен биргеликте иш алып баруудабыз. Саламатсызбы Улканжы? Ар дайым ушул биз менен чогуу бардык аскер бөлүктөрдө бирге жүрөсүз. Анан бүгүн да ушул 20-26 аскер бөлүгүнө келип отурабыз. Ушул жерге киргенде эле баягы эшигин көрүп төрүнөт деген бир жакшы сөз бар. Жаркырап бир мамлекеттин колдоосу менен жаңы ремонт болгонун көрүп турабыз. Ушул аскер бөлүк боюнча айтсаңыз, анан качан ушул жер оңдолуп түзөлдү? Негизи эле Кыргызстанда аскер бөлүктөр кандай көңүл бурулуп атат? Ушул аскер бөлүккө киргенде эле баягы биздин чек арачыларыбыздын көңүлдөрү ачык экендиги, булардын кызматы абдан оор, чын айтканда. Ошол эле убакта ошо мекеме тарабынан деги эле ошо кыргыз мамлекети тарабынан абдан бир жакшы ошо армияга көңүл бурулуп атканы абдан бир жакшы нерселер болуп атат. Анын баарын бардыгыбыз көрүп атабыз. Ошол эле убакта коомдо да кандай бир жакшы, чын айтканда мына азыр баягы интернеттин заманы деп коебуз. Ушу интернетке ачсаң эле ушул жерде чоң мектеп ачылып атат, ушул жерде бир класс ачылып атат, же бир застава ачылат, бир отряд ачылып атат деп ушундай бир жакшы жолдорду ачып атышат. Эми ушунун баарын көрүп туруп, мектептер эми ушунчалык бир сүйүнөсүң да. Чынында бир мына 30 жылдан бери жөн уктап жатырбыз, чын айтканда. Анан кийин азыр күндөн күнгө жакшы нерселер ачылып, ушул открытие болуп атат, ачылуулар көп болуп атат. Ошону абдан сүйүнөбүз да. Ошолордун арасында да ушу 20-26 отрядына караштуу ушу
Кемин чек ара заставасынын ачылышы дагы ошо жакында эле ачылды. Ошо губернатор келди, ошол эле убакта ошо чек аранын төрагасы келди, келип ошо бардык ушу жардам берген адамдар, спонсорлор келишип бир жакшы сөздөрүн айтып, ошол жерде чоң баягы сыйлыктарды алышты. Ошол жерде мен да катышып, ушунчалык сүйүнөм да. Чынын айтканда ушул аскер бөлүк заставага киргенден уялчумун, чынын айтыш керек. Мурдагы детсад эле, мурда ошо баланска өтпөй, ошо мэриягабы же айыл өкмөтүнө караган ошо баягы бала бакча экен. Ошол жерде эле берип койгондо, эч ремонт жок, эчтекеси жок эле алып туруп берип койгондо, бул жалгыз эле ушул Кемин заставасы эмес, деги эле Кыргызстандагы бардык заставанын баары тең ушу детсадтар, кээ бир контораларды, кээ бир училищелардын бир контораларын берип койгондо, анан баланска өтпөй эле ремонт кыла алыш эмес да. Анан азыр ошо чек ара баягы кызматына ошо баланска өткөндөн бери бардык жерде отрядтарда, ошол эле убакта заставалардын баарында оңдоп түзөө ремонт иштери болуп атканы, кайрадан бир жан киргизип атканы абдан сүйүнтөт да. Мына биз энелер үчүн бул эң эле керек да, эң эле керек. Анткени биздин балдарыбыз ошо деги эле чек арачы эмес, деги эле аскер кызматкерлердин баары, жоокерлер ошо өзүнүн конституциялык жарандык милдетин аткарганы 1 жылга келет. Ошо 1 жылдын ичинде ошо мындайча айтканда бул экинчи үй болуп калат. Ошо экинчи үйүндө 1 жылга чейин жакшынакай баягы кызматын өтөп кетүү бул милдет. Анан ошол эле убакта жакшынакай кызматын аткарып кетиш, ушундай бир өзүнүн үйүндөй болгон жерде кызмат кылыш, бул балдарга дагы ошо кызмат кылуусуна абдан бир көбөйгө болот экен да. Анан ошол эле убакта тамак ашынан карагылачы, кандай кийим кечеси, эми сөз менен мен айта албайм да. Ошондуктан ошо теле аркылуу жеткирип жатабыз. Ошонун баарын ошо теле аркылуу, ошо 7 канал аркылуу өткөрүп атабыз, жеткирип атабыз. Ошончолукту ыраазычылыкты айтып кетем дайыма. Деги эле мындан аркы дагы көптөгөн дагы абдан көп дагы жаңылуулар болгонтат. Анын баарын Кудай кааласа чогуу көрөбүз. Эң негизгиси ошо мекенибиз тынч болуу, ушу мекенге кылган ошо кызматыбыз ак болсо, так болсо, бизге мындан артык эч нерсенин кереги жок деп мен ойлойм. Рахмат Улканжы, маегиңизге рахмат. Анан негизи айтат го, бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып депчи. Ошондой ынтымактуу өлкө болуп турсак, мен ойлойм, дагы алдыда мамлекет үчүн жазыла турган иштер алдыда. Ошонун баардыгына өзүбүз ушул жердеги аскерлер чогуу күбө болобуз. Биз аскерлерден сураганда да айтып атат. Мен келечекте бир ушул аскер кызматкерине келгенден кийин аскер адам болгум келип калды. Ушул аскер адам болуп иштегим келет депчи. Буйруз алар дагы ошол өлкөбүздүн тынчтыгы үчүн, элибиздин биримдиги үчүн иш кылсын. Анан сиз бизди колдоп жүргөн үчүн ыраазычылык билдирели. Ардактуу көрүүчүлөр, мен жанымда Кыргызстанда энелердин, жокерлердин, энелердин комитетинин төрайымы Улкан Жумашевна болду. Алдыда биздин программаны көрүп туруңуздар. Сиздер көрүп тургандай, бул телефон, внутренний телефон өзүбүздүн башкармалык менен байланышка чыгып маалыматтарды алып турганга, бул болсо 7 область боюнча, 7 дубан боюнча байланышты кармап, Баткен, Ош областтары менен байланыш кармаганга, бул болсо биздин өзүбүздүн башкармалык менен, бул дагы өзүбүздүн башкармалык менен байланышка чыкканга, булар болсо өзүбүздүн чек ара кезметтери менен, ички чек ара кезметтери менен жана мамлекет чек араны кайтаруу убагындагы чек ара кезметтери менен байланышка чыкканга колдонулат. Азыркы учурда чек ара заставасына 16 камера коюлган, ички имараттардын ичинде 5 камера, сырткы заставанын сырткы айлана чөйрөсүн караганга 11 камера коюлган.
жакында эле коюп, жакында эле иштете баштадык. Ардактуу көрүүчүлөр, биз азыр 20-26 аскер бөлүгүнүн Кемин чек ара заставасында турабыз. Бул жерде бүгүн жоокерлерди өзүңүздөр көргөндөй алардын талантын, өнөрү менен таанышып турган чагыңыздар. Азыр менин жанымда ушул аскер бөлүктүн жоокери биздин азыр менин жанымда дагы ушул аскер бөлүктүн жоокери отурат. Ассаламу алейкум. Адегенде таанышалык. Атың ким? Кайсы жакта туулгансың? Анан ушул аскер бөлүккө келгениңе канча болду? Мен Кемин чек ара заставасынын 2-чек ара бөлүмчөсүнүн радио телефонист аткычы, катардагы жоокер Рыспаев Ратбек Русланович. Өзүм Талас областына караштуу Кара Бура районунда жарык дүйнөгө келгем. Бул жака келгенибизге ноябрда келип түшкөнбүз. Ага чейин нарында 20-25 аскер бөлүгүндө окуп үйрөтүү борборунда болдук. Заставага түшкөнүбүзгө 9 ай болуп калды. Буюрса жакында атайын сага бөлүнгөн мөөнөт бүтөт экен, Буюрса аз калды. Жакшы. 20 күнгө жакын. Күнүн айтпай эле койгула. Бул кайсы күнү кетип калат, Жакшы, мына ошол аскер бөлүккө келгенде эми баягы 1 жылдык мөөнөт бүтөйүн деп калыптыр негизинен. Анан эмнелерди ала алдың? Аскер, армия сен ойлогондой экен. Сен бала кезде баягы армияны кандай элестетчиң элең? Ошо сен ойлогондой бекен же андан да жакшыраак бекен? Бала кезден эле негизи аскерге келип кызмат кылганды кыялданчумун. Бирок аталарыбыздын, байкелерибиздин айтуусу боюнча мурунку армия мындан бир топ эле кыйын болчу экен. Катаал болгон, Биз да ошону элестетип келгенбиз, бирок азыркы учурда шарттар түзүлгөн, баары жеңил, биз ойлогондой эмес. Жакшы. Жакшы шарттар. Мына азыр биз ушул аскер бөлүктүн жатаканасында турабыз. Мына ушул жерде күндө аскерлер ушул жерге кечки жатаканага келип, ушул жерде эс алышат. Анан бул жерде баардык мүмкүнчүлүктөр бар экен. Ошол кондиционеринен, муздаткычынан баштап жатаканалары баардыгы ойдогудай. Анан силердин өзү негизги кызматыңар мына ушул биздин чек араны кайтарасыңар. Буга чейин чек ара кайтарып баягы итти жетелеп алып, ат менен чек ара кайтарып жүргөндөр кинодон көрчүк, Азыр эми өз көзүң менен көрүп атасың, билип атасың, өзүң да чыгып атасың ошо чек араны кайтарып? Ооба, бизде ошол күндүзү, түнкүсүн чек арага чыгып, чек араны кайтарабыз. Бош убактыбызда ушул жактабыз, эс алып. Мурунку телевизорлордон, кинолордон көрчүбүз буга чейин. Ит жетелеп, ат менен чыгып, тоодо, талааларда. Бул жактан эми баары башкача. Өз көзүбүз менен көргөндө. Эмнеси менен башкача? Ал жака барганда бир өзүңдү патриот элестетип, атты минип алып, аркы бетте башка мамлекеттин чек арачылары жүрсө, берки бетте Кыргызстандыкы жүрсө, бир өзгөчө бир сезимдер келет. Мен ушундай Кыргызстанымды коргоп атам, Кыргызстанымды кайтарып атам деп бир өзүнчө сыймыктанасыңбы? Ооба, өзүчө. Сыймыктанып, ичибизден ойлонуп, жана ырлары бар го, жана эме дегенчи. Мекен жөнүндө ырларды ырдап коюп, кыялданып, кичинекей кездеги кыялдарыбыздын бирине болсо да жеттик деп. Атайын тартипке түшүп, убагында тамагын ичип, убагында эс алышып, эң башкысы 1 жыл аралыгында кадимгидей өздөрүн нормага түшүрөт десек болот. Анан эми үйгө баргандан кийин да ушул норма менен жүрөйүн деп атасың же? Үйгө баргандан кийин таштап коюп эле кайра ат энең эркелеп. Жок. Ушул бул жактан үйрөнгөндөрүбүздү өзүбүздөн кичүүлөргө да үлгү болуп көргөзүп, үйрөтүп башкаларга, өзүбүздүн жашообузга ушул тартипти киргизип, бияктан армиядан эле эмес, сыртта жашоодон дагы ошо тактыкка үйрөнүп, тазалыкта болоюн деп. Туура. Мына ушул тартипте жүрсөң, анан
азыр сен эми ушул жакта тартипке түшкөн боюнча барып, ошо досторуңа, жакындарыңа айтсаң алар ишенбейт болуш керек. Койчу армия кантип эле ошондой болсун деп, а. Бирок сен мына өз көзүң менен көрүп, армиянын жашоосун көрүп атасың, ушундай бир жаркыраган азыркы убакта мамлекет бир жакшы колдоолорду көрсөтүп, бардык чек араларда, заставаларда ушундай бир жакшы мүмкүнчүлүктөр түзүп берип атат. Ошол эле убакта тамагынан баштап кийим кечеси бардыгын жакшы шартта түзүп берет. Мына ошондой шартта сиздердин балдар дагы келип ушул мекен үчүн, эл үчүн кызматын кылсын дейли. Эми азыр учурдан пайдаланып бизди көрүп жаткан жакындарыңа, ата-энеңе, үй бүлөңө, досторуңа салам жолдоп коем. Ошол эң биринчиден эле ушул даражага жеткирип, чоңойтуп, өстүрүп, ушул жашка чейин баккан менин ата-энеме, чоң ата, чоң энеме салам жолдойм. Жана бир туугандарыма, досторума салам жолдойм. Мени күтүп, чыдамсыздык менен күтүп аткан буюрса аз калды. Жакын арада жанында болом деген ойлор бар. Буюрса мына ошол аз күндөрдө биздин ушу жокерлердин 1 жылдык мөөнөтү бүтөт экен. Мына ошол ата-энеге барып, ошол жерге барганда дагы ушу биздин 7 каналдагы Мекен жана мен программасын ар дайым калтырбай көрүп тур. Биздин программа ошол жаз айынан баштап, тактап айтканда февралдан баштап ошол республика боюнча жокерлердин жашоосун чагылдырып келебиз. Анан бүгүн дагы ушу силердин жашоолоруңарды биздин теле аркылуу жалпы журтка чагылдырып жатабыз. Ошондуктан ийгилик каалайлык, азамат, эр жигит деген ошондой болуш керек. Мекенин, эли жерин коргош керек. Ал эми өзүңө бөлүнгөн мөөнөттү аяктап, анан үйүңө аман эсен жетип ал. Рахмат. Быть может, ты услышишь меня, и эта песня моя. И часто я брожу по улице той, где мы когда-то гуляли с тобой. И вспомнить прошлое в сердце боль, тебя ведь нет со мной. И где б я не был, чтоб не делал я, с тоской в душе вспоминаю тебя. И то, что счастье былое уже нам не вернуть никогда. И где б я не был, чтоб не делал я, с тоской в душе вспоминаю тебя. И то, что счастье былое уже нам не вернуть никогда. Бардыгы жетиштүү. Бул жерде бош убакыт болгондо сүрөт тартып, көптөгөн нерселерди кылабыз, үйрөнөбүз. Китеп окуп, шахмат ойноп. Сүрөттү 10 жашымдан баштап чоң атам менен чогуу үйрөнгөм. Чоң атам сүрөт тартчу. Азыр кийинирээк чоңойгондо аскер кызматка кызыгып, армияга келдим. Мектептен да сүрөт тартчумун. Чоң стеналарга жана батмандарга ар кандай событиялар болгондо. Негизинен сүрөттү кара карандаш менен тарткан жакшы болот. Ар кандай штрихтер менен тартканда көбүрөөк жакшыраак болот. Краска менен тартканда өңдөрү бат өчүп калат жана сүрөт өзүнүн баты чыгат. Келгенден кийин сүрөт аскери техникаларын көрүп, көптөгөн курал-жарактын түрлөрүн көрүп, жана танкаларды, вертолетторду көрүп, аларды да кызыгып тарта баштадым. Көптөгөн түрлөрү бар экен курал-жарактын. Биздин кызматыбыз өзгөчө болгондуктан башка жерлерге караштуу бизде аттар жана иттер бар. Алар менен кызыктуу өтөт. Аларды кызыкканыма тарткам, аларды дагы. Аскер кызматына келгенде эң эле жогорку сапат бул тазалык жана тыкандык. Аскерге келгенде көп нерсени түшүнөт экенсиң. Жөнөкөй эле убакыттын баарын билет экенсиң. Жана ата-энеңди,
туугандарыңдын, жакындарыңдын баарын билет экенсиң. Чуу дарыясы менен да кетет. Ошол аймакта ар дайым көчүрмөн даярдыкта кызмат өтөйбүз. Ошондой эле азыр жаңыланган техникалар келип атат, учкучсуз учуучу аппараттар келип атат. Ошолордун баарынан тең өзүнүн кызмат ордуна ылайыктуу жөндөмүнө жараша кызматтык автоунаалар, кызматтык аттар, бизде ар тараптуу эмелер бар. Көчүрмөн даярдыкка деңгээлин көтөрүү, ошондой эле ар дайым чек ара тилкесине дайым болуу. Биринчи бизден башталат, чек арачылардан. Биз дипломат катары да кетебиз. Ошон үчүн ар дайым мамлекеттик чек ара тилкесине бирөөнүн кол салуусуна эч кандай жол жок. Жакшы. Мен ушул аскер бөлүктө сиздердин аскер бөлүктө азыр мен жоокер менен сүйлөшсөм айтпадыбы? Мына ушул чек араны кайтарганды биз баягы телевизордон көрчүк. Ошол эле убакта аттар менен, иттер менен ал сезимдер бизге башкача. Азыркы убакта келип ушул чек араны кайтарган өзгөчө бир сезим депчи. Өзүңдүн баягы мекенге болгон сүйүүң ойгонот деп. Анан эми алар мындай карап отурсак, окууну бүткөндөн кийин бизди аскерге кабыл алат да. Анан алар шарт эле окууну бүтүп келет. Анан эми бул жакта чек араны кайтарганда иттер менен, өзүңүз айтканда ат менен, ошол эле убакта автомат менен кайтарат. Аларды канча күндө үйрөтүп даярдайсыздар? Биз биринчи аскер комиссариатынан чакырылгандан кийин 2 айга Каракол шаарына 20-20 аскер бөлүгүнө 2 айдык окуу жайга жөнөтүлөт. 2 ай окуу жайга баргандан кийин аякта кандай жөндөмдүүлүгү бар, аякта бүт ар тармактуу адамдар бар иштешет. Биздин жогорку жетекчилик тараптан. Анан жөндөмүнө жараша коет. Мисалы кээ бирөө компьютерде көп жаш кезинде компьютерде көп ойногон. Алар дрон жанакындай жаңы учкучсуз учуучу аппараттар келип атат, ошолор менен иштейт. Бирөө мисалы мал менен жүрүп, баягы улакты ойногондор, булар атка жакын болот. Ит менен баягы кичинесинен баштап эле итти жакшы көрүп, багып, ойнотуп жүргөндөр аларга ит жагына барат. Мисалы ошол ар тармактуу, мисалы атасына жардам берип, баягы машинаны жакшы айдап, атасынан үйрөнгөндөр автоунаа жагына барат. Бизде бүт жагынан ар бирөөнө мындай жакшы көңүл буруу менен анан ар дайым үйрөтүү жолу менен, сабак өтүп, үйрөтүү, практикалык жол менен көргөзүү менен ар дайым ушул чек ара тилкеси кайтарылып келатат дейм. Азыркы биздин да жогорку жетекчилик бизге жаңы застава куруп берди. Кудайым буйрса жакшы болду, баары ичинде баардык шарттары бар. Ичинде бүт жаңы шарттар, жаңы талаптарга жооп берип ылайыктуу. Ошол чек ара тилкеси ар дайым бекем. Элдин тынчтыгын коргоп келе жатабыз. Сиздердин ошол кызмат менен, ошо биздин жоокерлердин жардамы менен биздин өлкө, биздин мамлекет бир чек аралар сакталып турат эмеспи? Анан дагы азыр эшиктен кирип келгенде биздин жоокерлердин кубанычына да чек жогун көрдүк. Себептен биздин застава жаңы салынып, кече жакында ушул пайдаланууга берилип, бул да болсо мамлекеттин ушул аскер адамдарына, жоокерлерге болгон бир сый мамилеси десек болот. Мындай өнүгүүлөр дагы Кыргызстанда боло берсин. Анан акыркы суроом болсун эми. Өзүңүз жөнүндө сурасам, үй бүлөлүүсүзбү? Негизи эле ушул аскер адамы болуп калышыңыздын себеби эмнеде? Башка тармакты тандап көрдүңүзбү? Мен бул тармакка өз ыктыярым менен баягы кичинекей бала кезде ар бир адам кыялданат эмеспи? Мен ошо кичинекей кезимден эле кыялданчумун. Аскер адамы болом, элиме, жериме, мекениме, өзүмдү ошакта табам ордун депчи. Анан Кудайдын да буйругу экен. Кудайдын буйругу болуп ушул кызмат ордуна келип, буга чейин көптөгөн аскер бөлүктөрдө иштедик, көптөгөн кызмат орундарда иштедик. Анан акыркы кызмат ордум Ушакта азыр. 2 кыздын атасымын. Азыркы учурда үй бүлөлүүмүн. Ата энем азыр баары тең аман эсен, Кудайым буйрса жакшы. Алар Көлдө, Ысык Көл областында, өзүм Ысык Көлдөн болом, ошакта турушат. Ошол ар дайым элим, жерим үчүн деп кызмат өтөп, кызматка болгон сүйүнүчүбүздү тартуулап эле келатабыз. Жакшы. Мүмкүн биздин ушул учурдан пайдаланып ата энеңиз көрсө дагы биздин уулубуз мекенге кызмат кылып атат деп бир сыймыктанып койгон болуш керек. Эми сизден жаштар үлгү ала турган сапаттарыңыз көп. Мен ойлойм, ушул жерде келип кызматын өтөгөн аскер жоокерлер
ушундай аскер адамдарын көрүп, ошо мекенге болгон сүйүүсүн, дагы да болсо ушул аскер адам болгусу келген сүйүүлөр ойгонот болуш керек. Анан ишиңизге ийгиликтейлик. Ушул жерден бир ийгилик таап, азыркы убакта өзүңүз айтып калдыңыз капитан деп, буюрса чоң бир баягы наамдарды алып, Кыргыз үчүн, ошо Кыргыздын чек арасы үчүн, анан Кыргыз элинин тынчтыгы үчүн өз кызматыңызды кыла бериң. Дагы бир жолу маек бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Сиздерге да чоң рахмат. Жош жоокерлерди келип, азыр жош жоокерлерибиз да кубанып атат. Бул бизде телевиденияга бул тартып кетиңиздер, бул кийинки муунга дагы үлгү. Аларды көрүп, баягы мен да ошону көргөм, телевизордон көрүп, ошондо аскер адамы болом, форма кийем деп. Сиздерге да чоң рахмат. Ар дайым ишиңиздер ийгиликтүү болсун. Ар дайым ушундай эле жакшы жерлерди тартып эле аман-эсен болуңуздар. Рахмат. Чоң рахмат. Ардактуу көрүүчүлөр, сиздер Улам мырза менен болгон маекти көрдүңүздөр. Биз бүгүн 20-26 аскер бөлүгүндөбүз. Өзүңүздөр көргөндөй, биздин Мекен жаны менен программабыз 7-каналдын архивинде сакталат. Ошондуктан бардык биздин жоокерлерге ыраазычылык билдиребиз. Алдыда биз менен бирге болуңуздар. Мына ушундай жазалгалар, ушундай жогорку деңгээлдеги ремонттор бардык аскер бөлүктө учурда жүрүп жаткан чагы. Сиздер бүгүн 20-26 аскер бөлүгүнүн Кемин чек ара заставасындагы жоокерлердин бир күндүк жашоо турмушу менен таанышып болдуңуздар. Мындай берүүлөр алдыда да уланып турат. Андыктан сиздер 7-каналдагы Мекен жана мен программасын ар бир жумадагы берүүсүн калтырбай көрүңүздөр.